Жамбыл облусунун Унаа жолунда катуу шамалдын кесепетинен газель унаасы бара жатып оодарылып кеткен. Ал эми Таразда катуу шамал көчөдөгү кишилерди учуруп жатат. Бул туурасында Тенгри News KZ жазды. Ал эми социалдык тармактарда Жамбыл облусунан тартылган кадрлар үрөө учурууда. Шамал күчөп ылдамдыгы секундасына 30 метрге чейин жеткен. Социалдык медиада жарыяланган видеолордун биринде кадрдагы аялдын шамал учуруп жатканын көрүүгө болот. Аял кадимкидей тамтаңдап баратып жерге кулап түштү. Жанындагы мырза ага жардам берүүгө далалат кылууда. Тараздын көчөлөрүндө электр зымдар үзүлүп, имараттардын чатырларын жулуп кетүүдө. Абай проспектиси менен Гашкари көчөсүнүн кесишиндеги турак үйдүн чатырын учуруп кеткен. Унааларды жол жээгиндеги бактары басып калууда. Видеого лайк басып, жана каналдагы туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочуну да баса кетиңиздер. Нет, когда автобус стоял, ее не было. Ребята, это Абая. Абая сегодня.